Assalamu алейкум, кадырман калкым, урматтуу элим журтум. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем, чоң рахмат айтам. Шайлоо күнү бүткөндө да кайрылуу кылдым эле. Бирок ар дайым сиздерге ыраазы болуп, тазим кылып, рахмат айтканга милдеттүүмүн. Төлөкөн шайлоо округунда өтө чоң үмүт ишеним менен келип, колдоп бергениңиздер үчүн ыраазымын. Учурда болсо биздин оппонент тарабынан сатып алуулар беренеси менен кылмыш иши козголгон, тергөөлөр жүрүп жатат. Азыр телефондук звонок кылып, тынчсызданып, СМС жазып аткан баардык шайлоочуларга, элиме, журтума, жаштарга, аталарга, энелерге ыраазымын. Айткым келет, сөзсүз адилеттүүлүк ордуна түшөт. Биз сиздер менен айылдарга барып, кайрадан жолугушуп, учурашкан күн алыс эмес деп ойлойм. Мен үстүмдөн ар түрдүү каралоо иштерини башташты. Сиздер аларга көңүл бурбайсыздар деп ишенем. Алдында болсо Кудай колдоп, чоң ийгиликтер бизди күтүп турат. Баарыңыздар жолугушканча аман туруңуздар. Чоң рахмат. Чынында урматтуу депутаттар, мен теңелбей эле коеюн дедим эле. Аргасыз ушул жерге чыгып, коллегам өзүнүн саясий кызыкчылыгын Жогорку Кеңештин ыйык трибунасын пайдаланып аткан үчүн мен дагы жооп катары бир эки сөздөрдү айтып кетейин. Чынында өтө ушул биздин округда менин коллегам өтө ыплаш шайлоо өткөрдү. Бир эле мисалды айтайын. Фуркат айылында биздин штаб жетекчини өзү чалып, шайлоого 5 күн калганда. Өзү чалып, коркутуп, оозгалык сөздөр менен айтып, артынан эки спортсменин саат 23:30 жиберип, ал боюнча биз ыкчам чараларды колдонуп, ошол иш азыр прокуратурада турат. Кыргызда билесиңер, ушул кыргызча айылдык аксакалдар аралашып, ортого түшүп, шайлоону тынч өткөрөлү дегенден тосмо арыз жазып берген экен. Бүгүнкү күндө, кечеги жасаган жарыяларынан кийин алар да тынч тура албай, бүгүн ошол ишти кайра жандандырды. Жакын күндөрдө күбө болосуздар, кимдин кантип барганын, ошол сөздөрдүн баарын биз ачыктайбыз. Мындай болуп атат, урматтуу депутаттар, мени коррупцияга малынган, 10 жыл болуп коррупциялык немелерге кол койгон деп айтып атат. Мына өзү билесиздер, акча каяктан келип атат. Ош шаарындагы көрнөк чарнактын бардыгы атазытка жайнап кетти. Меникиден 2 эсе көп. Каяктан акчалар ошол? Каяктан? Бардык элдин баары билет кайсы жактан келип атканын, эмне болуп атканын. Өзүнүн күнөөсүн башка адамдарга өткөрүүнү жакшы өздөштүрүп алыптыр. Мына азыркы сүрөтүндө көрсөткөн, мына кол менен кармап турат деген фактысы бул милиция кызматкерлерине берилген. Бул эч кандай мыйзам бузуу эмес, бул агитатордун айлыгы. Ошол 2 адамдын тең банк аркылуу төлөнүп, патент алынып, бардыгы мыйзам чегинде болгон үчүн милиция кызматкерлери буну кыскартышты. Ал нерсенин үстүнөн дагы милиция кызматкерлерине, прокуратурага дагы күбө жооп кетип атат. Бул боюнча дагы өзүнчө жооп болот. 17 миң добуш алдым деп айтып атат. Биз керек болсо 19 миң добуш алдык. 2 миң аралык бар. Ноокатта 50-60 добуш менен жеңгендер жигитче колун кысып оюн алып атат жеңишти. Спортсмен болсоң, спортсмендик кылып туруп, эркекче жеңиш жеңилгенин оюнга алышты да билиш керек. Мына азыркы айткандардын бардыгы жалган. Мен азыр бир эле фактын айттым. Мен мына Кудайдын алдында дагы айтам, мына ыйык трибунада дагы айтам. Шайлоого, мына добушка деп эч качан акча таркаткан жокмун. Да, менин өзүмдүн командам катуу иштеди. Биздин түзгөн ишканаларда 1000ден ашык адам иштейт экен, ошолор өздөрү келип, жапа-тырмак ушул результатты берди. Биз бир тыйын да акча таркаткан жокпуз. Эгер акча таркатылган болгондо, биз башкача результат чыкмакпыз. Мен дагы ушул жерден айтып кетейин, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Ыйык трибунадан кыйкырып айкыра берсе эле боло береби? Биз дагы ушул азыр айтып кеткен, бүгүнкү айтып кеткен милиция кызматкерлерине, прокуратура органдарынын фамилияларынан бери айтып кетти. Ошолор боюнча тыкыр иликтөө жүргүзүп, эгер жалган болсо, ушул калың элдин алдында мен дагы сизден калыс чечим күтөм. Биз сиздин таза шайлоо өткөрүү өнөктүгүңүздү чын колдон колдоп, эч кандай сатып алууларды эч кандай уюштурган жокпуз. Мен дагы бир жолу баса белгилейм, урматтуу менин шайлоочуларым, мен сиздерди сабырдуулукка чакырам, мен теңелбөөгө чакырам. Бардык биздин мамлекетте кайра шайлоо митингдердин кереги жок. Мен бардыгыңыздарды сабырдуулукка чакырам. Кудай кааласа, Кудайдын алдында акпыз. Кудай бизге
жеңишти берди. Буюрса ошол элге ак сиздерге кызмат кылабыз. Чоң рахмат. Topan aka. Ayırlar beni yaman süzüredi. Alimekler başka ayırlardan kıyıdan tırgıp oturdu. O telefonga biz geleçi. Bunu ana gayet koydu. Bizde mesela stol yok. Oturuyorsun. Sen mi de alarsın? Cezasın. Hazır sen ceza taşıdık yazın. Ne de? O zekun tukalar. Cezasın. Deputat katalak ver. Kalimdek. Nurbeke. Bizden göçen atma. Senin göçen var var. Göçen atma. Şurada kaç stol yok? Bizde 6 da gelir. Ana oldu. Şu bizim göçege 6 stol var. Alıp verirsiniz. Sonra alırdık. Yerin atman da bir ay. Kapsa koyarız. İyi de oturuyorlar. Sonra zaman tetti. Sana bergeriz. Sivetin 77 yıl bergeriz. Öylece. Şöyle yaptık. Bu var ait koydum. Ama bekmesi açık mı? Al mekanım falan. Papazın 10.000 aldın da. Veren 5.000 sana alıp verdim mi?